Чындыгында билимсиздик, наадандык бул адам баласын караңгылыкка түртүп, эки дүйнөсүнө тең чоң зыян келтирет. Ошондуктан мейли мусулман болобу, же капырлар болобу, жалпы жонунан илимдин зарылдыгын акылдуу адамдар жакшы түшүнөт. Аллахтын дини болгон таза ислам динибиз ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бизге ушул диндин маанилүүлүгүн түшүндүрүп, Аллах субхана таала Куранда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө ошо динди түшүнүүдө илимдин зарыл экенин ачык айкын белгилеп тастыктап кеткен. Бул нерсе шарият булагында, шарият эрежелеринде, өкүмдөрүндө ачык айкын белгилүү. Анткени илимсиз кандайдыр бир динге байланыштуу амал кылынбасын, мейли ал элге үйрөткөн илим болобу, же жеке адам өзү кылган ибадат болобу, ушунун баары тең илимсиз кылынган болсо, анда сөзсүз түрдө акыбети адамдын өзүнө зыян келтирет жана элдерге туура эмес, такталбаган, жалган жана ошого окшогон маалыматтар жетет. Мунун зыянын баардык мусулмандар жакшы түшүнөт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз дайыма ушу мусулмандар, айрыкча ахлу суннанын алымдары жана аларды ээрчиген илим талап кылуучулар дайыма баардык убакытта илимдин зарылдыгына баса белгилеп келебиз. Анткени илимсиз эч качан адам баласы туура динди кармай албайт. Илимсиз Аллах субхана таалага сыйына албайт. Илимсиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчи албайт. Илим болгондо гана адам баласы ушул Аллах субхана тааладан келген таза динди кармап, Алла таала каалагандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткиргендей карманып, Аллах субхана таала ибадат кылат. Болбосо адам баласы жаңылат. Кандай шылтоо айтпасын, кандай себеп болбосун. Эмне себептен бүгүн ушу илимге басымдуулук жасап, ушу илим жөнүндө эскертип, жана адам баласы ушу илим алып атканда, динди карманып атканда, жанагындай динге кирип кеткен жалган маалыматтардан, жомоктордон, диндин аты менен аталган икаят, такталбаган маалыматтардан сакталсын деп айтып жатабыз. Анткени тилекке каршы ушул күндөрү айрыкча мондай интернет булактары ачылгандан кийин ар кандай максаттар менен Аллах субхана тааланын дини тууралуу илимсиз сүйлөгөн адамдар аябай көбөйүп кетти. Бул илимсиз сүйлөөнүн коркунучу кандай экенин сезбеген адамдар көбөйүп кетти. Мына бүгүн эле мага ушундай бир запись жиберди. Инстаграмбы же башка булактанбы? Ошол киши анча мынча музыкасы коштолгон, анан ошол баягы аял кишинин ошо күйөөсүнө, баш үй күйөөсүнө мамиле кылуу маселесин келтирип, ошол жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай хадис айткан деген бир такталбаган маалыматтарды тараткан запись келди. Ошону угуп, ошо мусулмандар менен бөлүшүп, кыска болсо дагы мусулман бир туугандарды ошо жакшылыкка үндөп, ошо илимсиз сүйлөөнүн акыбети кандай болоорун эскертүү максатында мына бүгүнкү сабакты кылып атабыз. Ал записьте эмне деп айтылып жүрөт? Кыскасы, анын мааниси мындай болуп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деп пайгамбарыбызга таандык кылып атат. Күйөөгө чыксаң кандай сооп берилерин айтып берейинби деп баштап, анан айтып атат. Эгерде күйөөң сага Аллах ыраазы болсун десе, анда ошол сөзү ошо жанагындай 60 жылдык ибадаттан да жакшыраак дейт. Эгерде күйөөңө бир тамчы суу берсең дейт, 1 жылдык орозодон жакшыраак дейт. Эгерде күйөөң менен жакшы мамиледе болуп, аны менен ойноп күлүп жакшы мамиледе болсоң, 60 кулду азаттыкка чыгаргандан жакшыраак дейт. Жана ошондой эле күйөөңдүн туугандары менен жакшы мамиледе болуп, орозо кармап, намаз окуп, ибадат кылып жүрсөң, анда Меккеге барып, Каабаны 1000 жолу айланып ибадат кылгандан да жакшыраак деп, мына ушундай нерселерди таратып атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, албетте шариятта эркектин жана аялдын укуктары бар, жана экөөнүн бири-бирине болгон милдеттери бар. Ошол аял кишинин милдеттеринин бири ошо күйөөсүнө баш ийип, урматтап, сыйлап, жакшы мамиледе өткөрүү. Ошо жакшы күнөө эмес иштерде баш ийүү. Муну ар бир мусулман, илим алган мусулман түшүнөт. Бул жөнүндө шариятыбызда келген маалыматтар жетиштүү. Ошону эле адамдар окуп билип, кандай келсе ошондой мамиле кылган болсо ошол эле жетиштүү. Мына момундай такталбаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан айтылган маалыматтарга шариятыбыз муктаж эмес. Ар бир сүйлөөчү адам кайсы жерден алды, кайсы булактан алды, ким риваят кылды,
ал хадис туурабы, туура эмеспи, ошонун баарын тактап туруп сүйлөш керек эле. Бирок тилекке каршы эмне болуп атат? Адамдар наадан болгондуктан, илим албагандыктан мына ушундай нерселерди таратып жайып жүрүшөт. Бул мисал эле, бир эле мисал, урматтуу bir туугандар. Мындайдын жүздөгөнүн табасыздар интернет булактарында. Эч бир кабагым кашым дебей эле, динде ушундай келген, пайгамбарыбыз айткан деп эле, кээ бир ачык-айкын жалган болгон, такталбаган икаят, туура эмес маалыматтын баарын жүктөп эле айтып атышат. Wallahu alam мунун себептери каяктан чыгып атат? Мына ушунун себептери ушундай такталбаган маалыматтарды, жомокторду, икаяттарды, жалгандарды жайуу менимче төмөнкү себептерден келип чыгып атат. Биринчиси ушу илимсиздиктен. Бул эң чоң себеп. Адам баласы илим албагандыктан, Куранды үйрөнбөгөндүктөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн үйрөнбөгөндүктөн, сахабалардан келген асарларды үйрөнбөгөндүктөн деги эле ислам динин толугу менен жакшы тактап изилдеп үйрөнбөгөндүктөн ушундай нерселер чыгып атат. А илимсиз адам эмне кылат? Илимсиз адам башка бирөөнүн маалымат жактан кулу. Кандай сөз айтылбайсын, кишине айтып аткан адам кооздоп, көркөмдөп, бал тилге салып, чечендикке салып, кээде үнүн көтөрүп, же ар кандай мимикалары менен, кыймыл аракети менен көрсөп, катуу айтып койсо, адамдын баары ошого ишене берет. Шумдук сүйлөйт экен, кыйын даават кылат экен, жүрөккө таасир берди, элдерди ыйлатты, катуу айтты деп, мына ушундай нерселерге таасирлене беришет да адамдар. Анткени илимсиз да. А илимдүү адам болсо антпейт. Илимдүү адам дароо ошо айтылып аткан маалыматтын каяктан алынганына көңүл бурат. Илимдүү адам мына ошону тактайт биринчи. Бул эмне Аллах субхана тааланын сөзү болот абы? Аллах тааланын сөзү болсо кана Куранда кайсы жерде келген? Биринчиден, экинчиден ошо Курандын аятын туура түшүндүрүп айтып атабы? Же жокпу? Ошо тактайт дароо. Сураштырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан айтып аткан болсо, бул каякта айтылган хадис? Кайсы булакта келген? Алымдар ал жөнүндө эмне деген? Биринчиден, андан кийин ошо маанисин туура которуп атабы? Кандай келген деп тактайт илимдүүлөр. Мына ошо илимсиз болгондуктан, ушу жалганчы дааватчылар, илимсиз дааватчылар каалаганын айтып элдин башын айландырып атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, ким илимсиздиктен кутулам, ошо маалыматтык кулдуктан кутулам деген болсо, анда илим алыш керек, таза илим алыш керек. Үйрөнүш керек. Өмүрүн курмандыкка салыш керек. Антпесе, мына ошого окшогон бая такталбаган жомок маалыматтардын аркасында ишенип коюп, мындайча айтканда баягы реалдуу шарият эмес эле, мында кыялдагы, ойдогу бир же болсо фантастика деп коебузбу, ушул сыяктуу эле бир жашоодо динде жашап калабыз да. Биздин динибиз деген андай эмес. Биздин динибиз анык далилдин үстүндө, так маалымат үстүндө курулган дин да. Мына ушул биринчи себеби болуп атат, илимсиздик. Мына ошонун илимсиздиктен чыккандын натыйжасы эмне болуп атат? Жана такталбаган маалыматтарды алып атабыз деп атпайбызбы? Илимсиз адамдар ушу такталбаган маалыматты алып атышат, Алар кантип алышат? Илимсиз болгондон ар ким жанагындай ар бир адам ушу илимсиз эле сүйлөй берсе, алар уга берет, айырмалап билбейт. Экинчиден, китептерден алып алышат. Китептер ар түрдүү жазылган. Айрыкча мисалы Орто Азия, биз жакта мисалы арабча билген, арабча түшүнгөн адамдар аз. Алар көбүнчө түрк тилинде жазылган, татар тилинде же өзбек тилинде жазылган китептерден окушат да. Мурун айрыкча ушундай болчу да. Мен азыр орус тилинде же кыргыз тилинде көбөйүп келет. Мурунда ушундай түрк, өзбек, татар тилинде окуп илим алгандар көп болгон. Арабча деле алгандар болгон, бирок салыштырмалуу аз болгон да. Анан ошол китептерде дин жөнүндө жазылганда баягы такталбаган маалыматтар көп кирип кеткен да. Мисалы ошонун ичинде ар кандай хадистер келет. Ал хадистин туура эмес экенинде жазып аткан кишинин маалыматы да жок болушу ыктымал. Анан кийинки окурман ошону окуп кандай кезде ошондой ала берет да. Эмне десе китепте келген, баланча китепте келген. Мына ошондуктан мен айтып атам деп. Андай бул маалымат таптакыр туура эмес мындай эреже. Эмне себептен айтпадыкпы? Анткени ар бир китепке түшкөн нерселер туура болуп саналбайт. Китепке ошо жазып аткан адам дагы, автор дагы ал өзүнүн колунан келишинче, билишинче жазат. Ал билбей калган же туура эмес жазып алган көптөгөн маалыматтар болуп калышы ыктымал. Ошондуктан адам баласы анын баарын такташ керек. Мен китепте келип бир деп эле ошонун баарын айта бербей. Айрыкча мына биз тарапта, Орто Азия тарабындагы адамдар. Мына ушуну айырмалап билбегендиктен көп адамдар эмне алданып калып атышат. Мына өткөндө деле ушундай бир
окуяга түшүп болдум. Бир адамдын ошо мечитте туура эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан хадисти айтып, анан кошумчасы менен айтып атканына күбө болуп, мына бул ибадатты кылсаң 20 жылдык ибадатка, же ошо 20 жылдык ибадаттын соогун аласың. Анан муну кылсаң 200 жылдык ибадат соогун аласың деп айтып аткандан барып, мындай нерсени илимсиз айтпаңыз. Анткени булар вахийге муктаж. Биз канча кандай сооп берилгенин биз билбейбиз. Аны Аллах субханаху тааала өзү билет. Муну Куран аркылуу же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт аркылуу билишибиз керек деп айтсам, дароо эле ал киши Баланчы деген китепте келген Абу Бакр деген сахаба айткан деп айтып калды, жооп берип калды. Анан альхамдулилля ал китеп негизи менде бар болчу. Мен айттым, ал китеп менде бар. Сиз ал китепти окуганда дагы абайлап окушуңуз керек. Негизинен алын ичинде алсыз болгон хадистер бар. Мен ал китептен тактайм деп ал кишиге айттым. Анан ал киши эмне деп атат? Мен эми алыс хадистер болуп калса абайлаш керек десем, биз аалымдар жөнүндө күмөн санабайбыз, жакшы ойдо болушубуз керек дегендей мааниде айтып атат да. Эми кандай китеп болбосун, кайсы аалым жазып кетпесин, шек санабай ала беришибиз керек депчи. Мына бул дагы ушу илимсиздиктин чоң белгиси да. Чоң адашууга алып барган нерсе. Ар бир китепке эмне жазылса эле ошонун баарын ала берүү деген бул чоң адашууга алып барат да. Анткени баардык адам деген ката кетирүүчү. Ким жазса да ката маалыматты жазып коюшу ыктымал. Айрыкча илгерки китептер бири-биринен көчүргөндө кээ бир сөздөр өзгөрүп, туура эмес көчүрүлүп калышы ыктымал. Такыр эле жок маалымат болуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан бизде мына мусулмандарда хадис илими бекеринен пайда болгон эмес. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан жалган хадистер айтылып кетпесин деп, пайгамбарыбыздын хадисин чогултуп жазган адамдар ошонун хадистин бизге жетип келген жолунун баарын аныкташкан да. Муну санат деп коет, иснат деп коет. Ошо пайгамбардан кайсы сахаба уккан болсо, ошо сахабадан кийинки риваят кылган, риваят келтирген адамдарды, риваят кылган адамдар санат же болбосо иснат деп коет. Иснадул хадис же санадул хадис деп коет. Ошолордун баарын тактаган да. Мисалы бир китеп бетине түшүргөн аалым болсо, Абу Дауд, Тирмизи же Бухари, Муслим сыяктуулар. Алар ошо мына менин устазым момундай деп айтты мага. Ал өзүнүн устазынан угуптур мындай дегенин деп. Ал устазынын устазы тиги устазын укту деп ошентип ошо өзүнүн уккан нерсесин пайгамбарга барып такайт да. Анан ошентип такташкан да хадистерди. Хадис аалымдар эч качан адамдын такыбалыгына, жакшы адам экендигине, ибадатты көп кылат экен деп эле бир хадисти айтса эле аны жазып амал кыла беришкен эмес алар. Ал такыбачылык, чынчыл болгон башка нерсе. Анан хадисти дагы ошо пайгамбарыбыздан кандай келсе ошондой кылып жеткирүү бул башка нерсе да. Кээ бир адамдар такыба жакшы адамдар болуп, бирок эс тутуму, хадисти жаттоосу начар болгон адамдар болгон. Ал өзүнүн укканын кандай укса ошо так маанисин өзгөртпөй жеткире албаган адамдар болгон да. Мына ошонун баарын хадис аалымдар изилдеп, мына бул адам мындай адам болгон. Жалганчы болсо жалганчы, күчтүү аалым болсо күчтүү аалым, ишеничтүү аалым болсо ишеничтүү. Кээде мына бул өзү жакшы адам, бирок бул хадисти жаттоодон начар болчу, эс тутуму начар, унутуп калчу деген ушуга окшогон сыпаттарын баяндап, анан ошонун баарын ылгап хадистерди. Кайсы туура хадис, кайсы туура эмес хадис деп ушу китеп бетинде чүрүшкөн. Баланча чоң аалым айтты деп эле алып келе берген эмес. Мына хадис илими ушундай. Биз ал адамдын такыбачылыгына, жакшысына карап эле баардык айтканын кабыл кыла берген болбойт да. Азыркы заманда эле азыр кээ бир адамдарга барып муну каяктан алдың, ким айтты десең, баланча молду айтты, же муфтий айтты, же чоң адам айтты, же бир аалымдын китебинен окудум, же бир кудам айтты, 4 айга дааватка чыгып келиптир, анан мынча жыл 3 жолдан даават бериптир 4 айдан. Ошол айтып келди, Индияга, Пакистанга барып келиптир, же Арабияда окуп келиптир деп эле ошол адамдагы сыпатына карап эле кабыл ала беришет да, андай туура эмес. Ал Арабияда окуйбу, Пакистан, Индияда окуйбу, Египетте окуйбу, ошол дүйнөнүн кайсы жеринде окубасын, ал адамдын окуп эле жүргөнү далил эмес. Ал эмнени окуп келди, ошо кандай окуп келди, эмнени жеткирип атат, ошону тактап атабы, туура айтып атабы, ошол далил да. Мына ошого биз көңүл бурушубуз керек, урматтуу тагындар. Ан үчүн мына илимдин зарылдыгы мына ушунда. Эгерде биз илим алып тактабасак, жанагы жомокторго ишенген, такталбаган маалыматтарга ишенген адамдардын катарына кирип калабыз. Ана динибизди ушу жомоктон алып калабыз. Ошого алданып сүйүнүп коюп жүрө беребиз. Мына жанагы жогоруда сиздерге маанисин окуп берген пайгамбардын атынан хадисти укса адамдар эмне дейт? Сонун турбайбы, шумдук турбайбы, ушинтип эле койсо момунча деген соопторго жетет турбайбы депчи.
Мына өзүңүздөр да көрөсүздөр, мына кээ бир мешиттерге кирсеңиздер, ар кандай барактарды илип койгон. Мынча зикир кылсаң мынча сооп болот. 41 жолу кылышың керек, 300 жолу кылышың керек, мына 1000 жолу кылышың керек, тигини 1000 жолу айтышың керек, муну 100 жолу айтышың керек деп эле такталбаган нерселерди илип коет же болбосо элдерге ошону айтып беришет да. Мунун баары тең туура эмес. Ооба, биздин сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүндө көп эле нерселер бар, ушу чектелгенчи, мисалы. Ким 100 жолу айтса, ким 7 жолу айтса, мындай соопко жетет, же тигиндей соопко жетет деген. Бул анткени такталган хадистер аныкталып келгенде, ким ошону өзүнүн айтып аткан сөзүн тактап, аныктап, далилдеп берсе, альхамдулилля биз амал кыла беребиз. Эгерде далилдебей айтса, анда ал өзүнө кайтарылат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша небисинин хадисинде айткандай, Бухари Муслимде: "Ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху фаху рад." Ким биздин динибизде ошо жок нерсени киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат. Бул диндеги бидат, жаңылыктарды коет. Ошондуктан ушундай нерселерге биз эч качан ишенбешибиз керек, такташыбыз керек. Урматтуу мусулман биз эч качан уялбаңыздар. Кандай адам болбосун, кандай билимдүү болбосун, эгерде бир маалыматты айтып атса, ушуну каяктан алдыңыз, кайсы булакта келиптир, мен окуйын, тактайын, ушул нерсе далилдүүбү, ошону аныктап бизге айтып коесузбу деп уялбастан адеп ахлак менен сураш керек. Биз ушинтип өзүбүздүн деңгээлибизди илимий көтөрүп, ошондой жанагындай такталбаган чаржайыт маалыматтарга ишенбей, илим таратуучулардан далилин сурап өнүксөк, алар дагы уже абайлай баштайт сүйлөгөндө. Бул нерсени далил менен сүйлөйүн, туура эмес нерселерди айтып албайын, анткени элдер сурайт деп, алар дагы ошо сак боло баштайт. Эгерде карапайым адам баары жөн эле жомок уккандай отура берсе, алар жыргайт дагы, каалаганын айта берет. Мына ошол себептен ушундай нерсеге даяр болбогон чала молдолор кээ бирөөсүнөн далил сурашса, ачууланышат да. Эмне баардык эле китепте далил бар бекен? Же мухтасарда, же болбосо мухтасар китеби далил менен жазылыптырбы, андай мындай деген сөздөрдү айта берет. Андай болбош керек. Мусулман адам динди үйрөнүп атканда далил менен үйрөтүш керек. Албетте адам баласы ар бир айтып аткан нерсеси үчүн эле ар бир сүйлөгөндө далил келтирүү шарт эмес. Бирок сүйлөп атканда өзүнүн ичинде ошо далилдүү болуш керек да ал. Элге мына далил моду айтпаса дагы ошол нерсени далили менен өзү сүйлөш керек. Качан гана бирөө сурап калса, мына далили мындай деп айтып койгонго даяр болуш керек. Эгерде далили эсинде болуп калган болсо, далили менен кошо өкүмдү айткан болсо, андан бетер жакшы. Бирок бул шарт эмес да алымдарда, мисалы, өзүң билген нерсени ар бирин сөзсүз түрдө далил менен келтирүү. Бирок өзүңдө ошол сүйлөөрдөн мурун ошол далил менен тактап алып сүйлөө, бул шарт да. Элге жеткирип атканда ар бирин айтыш шарт эмес ал. Мына ошонун ушундай маселелердин аркасында жанагындай илимсиз сүйлөгөндүктөн, элдерге дагы илимсиз даават кылгандыктан, мына ушундай жанагындай жомок нерселер көбөйүп чыгып атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, өтө этият бололу. Уялбайлы, сурайлы, тактайлы, изилдейли. Бирок албетте жанагындай адеп ахлак менен болуш керек. Урмат сый менен болуш керек. Оройлук менен болбош керек. Эмне деп атасың, сенин далилиң эмне, кандай дебеш керек. Жөн гана мусулмандын сыпатын көрсөтүп, илимий жол менен далилин сураш керек. Мына бул биринчи себеп, илимсиздиктин айынан ушундай жомоктор таралат. Экинчиси, ошо илим алып атканда туура эмес мугалимди тандоо да. Азыр көпчүлүк адамдар, жана башында ишарат кылып койдук, ким катуу сүйлөп, жакшы сүйлөсө эле уга берет ошону. Анын каяктан сүйлөп атканын, кандай сүйлөп атканын карашпайт. Мына бул чоң ката да. Мына интернетте бир сонун сүйлөгөн адам бар экен, катуу сүйлөйт экен, чындыкты бетке айтат экен, бийлик башчыларынан коркпойт экен, акыйкатты айтып атат деп эле уга беришет да. Антпеш керек, анын сүйлөп аткан сөзүнө, кыйкырып аткан үнүнө карабастан, ошо сүйлөп аткан сөзүн эмненин үстүнө куруп айтып атат, кандай далилдер келтирип атат, ошого карап анан сөзүнө ишенип же четке кагыш керек. Үчүнчү себеби ошо дүйнөнү максат кылуу да. Эми мунун эшиктери аябай эле чоң. Көп адамдар ушу айрыкча азыркы заманда интернет аркылуу ушу диндин атынан сүйлөгөндө көптөрү дүйнөнү максат кылышат. Албетте мен максат кылып атам деп айтпайт. Бирок кээ бир кылган иштеринен байкалат да. Мага элдер көп чогулсун, мага лайк деп коюшат экен, лайк бассын. Мен элдерден озуп ушул маалыматты биринчи жеткире калайын деп жанталашкандар бар. Эл билбеген кызыктуу маалыматтарды айтайын.
элдерди өзүмө тартайын деп жанталашкандар бар. Элдер чогулсун, менин сабактарымды, видеолорумду көргөн адамдар көбөйсүн деп ушундай максат кылып, дүйнөнү максат кылгандар бар да. А дүйнөнү максат кылган адамдын ой пикири эмнеде? Эптеп элдерге бир диндин аты менен бир маалымат жеткириш керек да. Болду, анын максаты ушул. Ушул мен Аллах субхана тааланын атынан сүйлөп атам, Алла тааланын динин жеткирип атам. Ушул ката болуп калбасын, туура эмес болуп калбасын, адашып калбайын деген максат жок да ушундай кээ бир адамдарда. Мына ошондуктан жанагындай диндин атынан тактабай сүйлөгөндөр аябай көбөйүп кетти. Адамдарды өзүбүзгө тартабыз, кызыктырабыз деп атат. Мына ошого окшогон көптөгөн себептер бар, урматтуу туугандар. Ошонун баарынан биз эмне? Алыс болушубуз керек. Анткени динде илимсиз сүйлөө бул өтө коркунучтуу. Балким кээ бир алымдар ошо Алла тааланын динин атынан илимсиз сүйлөөнү ширктен да өйдө, ширктен да коркунучураак күнөө деп айткан алымдар бар да. Анткени мына Куранда Аллах субхана пайгамбарыбызга кул инна мухаррама айткын, мына Алла таала мына ушул нерселерди арам кылды деп, ошо арам кылган нерселерди айттырып келип туруп, анан акырында айтып атат: "Ван тaqulu алаллахи ма ла та'ламун". Ошо күнөөлөрдүн акыркысы эң чоңу ушул Алла тааланын атынан билбеген нерсени айтууңар, мына бул арам нерсе, силер үчүн арам болду деп айтып. Ага чейин анын алдында Алла таала ширк тууралуу айткан да. Кул иннама харрама раббиял фавахиша ма захара минха ва ма батан вал исма вал багия бигайрил хак ва ан тушрику биллахи ма лам юназзил бихи султана ва ан тaqulu алаллахи ма ла та'ламун. Ушул аятта ширктен кийин ошо Аллах субхана тааланын атынан такталбаган, билбеген нерсени айтууну айтып атат. Анткени күнөөлөрдүн баягы кичиктеринен баштап келди. Кичик деген мына салыштырмалуу, биринчи оордугуна байлаша. Биринчи фавахиш күнөөлөрдү айтып атат. Жанагы адамды иренжиткен, жиркеткен күнөөлөрдү айтты. Мына Алла таала ошолорду арам кылды деп, зына, бачабастык, ошого окшогон күнөөлөрдү. Андан кийин жалпы күнөөлөрдү айтты. Андан кийин ол баги бигайрил хак, бирөөгө зулумдук кылууну айтты. Андан кийин андан өйдө турган күнөө ширкти айтты. Анан ширктен кийин анан ошо Аллах субхана тааланын атынан илим сүйлөгөндү айтып атат да. Мына бул өтө коркунучтуу нерсе. Урматтуу туугандар, мына ушундай нерседен биз алыс болушубуз керек. Аллах субхана таала башка аятта мына пайгамбарыбызга айтып атат: "Вала тaqfu ма лейса лака бихи илм". Мунун мааниси эмне? Мына Табари, муфассирлердин имамы болгон Табари деген чоң аалым болгон, ошол өзүнүн тафсир китебинде Ибн Аббастан ушул аятты чечмелеген сөзүн алып келип атат да. "Вала тaqfu ма лейса лака бихи илм" деген мааниси ошо сен өзүңдө илимиң жок болгон нерсени айтпа. Илимсиз, мындайча айтканда, сөз сүйлөбө деген маани да. Кайсы нерседе илимиң жок болсо, ал жөнүндө айтпа деп Ибн Аббас айткан экен да. "Вала тaqul ма лейса лака бихи илм" деп. Мына пайгамбарыбыз да Аллах субхана таала ошого буйруп атат да. "Вала taqfu ма лейса лака бихи илм". Илимсиз бир нерсени айтпагын, билбеген нерсени айтпагын деп. Ошондой эле Катада деген табиин киши ушул аят тафсирлегенде айтып атат: "Ла taqul раайта ва лам тара, ва сами'та ва лам тасма, ва алимта ва лам та'лам" дейт. Сен дейт, көрбөгөн нерсеңди көрдүм деп айтпагын, укпаган нерсеңди уктум деп айтпагын, жана билбеген нерсеңди билдим деп айтпаган деп атат. Мына бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах субхана тааладан ошону буйрук келип айтып атат. Буйрук менен ушундай нерсени кылба деп тыйып атат. А биз эмне болуп калыптырбыз? Ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте айтат, ким дейт, мен атыман атайын жалган хадис айткан болсо, ал анда өзүнүн ордун тозоктон даярдай берсин деп атат. Мен атыман жалган сүйлөгөн болсо, демек, ал тозоктон өзүнүн ордун даярдай берсин деп атат да. Бул да өтө коркунучтуу. Ошондуктан ар бир адам сүйлөп атканда дароо ушуну эске алыш керек. Аалымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору да. Демек, диндин атынан сүйлөп аткан киши, элдерге даават кылып аткан киши ошо мураскорлордун катарына кирип атат да. Чоң аалым болсо, толугу менен кирет. Аалым болбосо, анча-мынча нерсени билип айтып аткан болсо, ошолордун бир жерине илинет. Илимдин бир жерине. Анан ошол адам сүйлөп атканда өзүнүн көз алдында
ошо Аллах субхана тааланын алдындагы чоң жоопкерчиликти элестетип сүйлөш керек да. Мен азыр ошол нерсени айтып атам. Туура болсо альхамдулилля, туура эмес болуп калса кандай жооп берем? Алла тааланын азабы катуу. Ошо мени туура эмес угуп алып, туура эмес амал кылган адамдардын күнөөсүн кошо мен да көтөрөм. Бул жоопкерчилик оор деген ушундай коркунуч болуш керек ошол адамда. Биздин динибиз эч качан ашыкча нерселерге муктаж эмес, жомокторго, икаяттарга. Альхамдулилля, динибиз толугу менен толукталып бүткөн. Алла таала Маида сүрөсүндө айтканда: "Ал-яума акмалту лакум динакум." Мына бүгүн силерге диниңерди толуктап бердим деп атат. Биздин дин толук. Эч бир алымчага, кошумчага муктаж эмес. Болгон адам эмне? Ошону үйрөнүп, так билип эле башка бирөөгө жеткирип коюш керек. Мына ошондуктан Аллах субхана таала пайгамбарыбызды дагы буйруп айтып атат. "Кул ма ас'алукум алейхи мин ажр ва ма ана минал мутакаллифин." Ошо мушриктерге айткын деп атат. Мен ушул кылган дааватым үчүн, силерге айтып берип аткан дааватым үчүн, силерге жеткирген дин үчүн, ошо Куран үчүн бир ажыр акы албайм деп атат. Акча силерден талап кылбайм деп айткын деп атат. Вама ана минал мутакаллифин, жана ошондой эле мен ашыкча өзүмдү кыйноочулардан эмесмин деп айткан деп атат. Мындайча айтканда, ашыкча эле түшүк тартып, жок нерселерди силерге ойлоп таап, айтып жеткирүүчүлөрдөн эмесмин деп айткан деп атат. Такаллуфту ошону айтат да. Ошондуктан Ибн Касир рахимахуллах ушул аяттын тафсиринде айтып атат да. Ушунун мааниси, ошо сөзүнүн маанисинде айткан деп атат. Мен ошо Аллах субхана тааланын динине эч бир нерсени кошпоймун деп айткан деп атат. Мунун мааниси ошо Аллах субхана тааланын динине Аллах таала мага эмнени жеткирген болсо, ошол нерсеге эч нерсени кошпоймун. Мага кандай келсе, мен ошондой кылып жеткиремин. Ашыкча да кылбайм, кемитпейм дагы. Мына ошо менен мен Аллах субхана тааланын жүзүн максат кылып, Алла таала сыйынамын деп айтуунун мааниси ушундай деп атат да. Ушул аяттын маанисинде ошондой деп айтып кетип атат. Мына көрүңүздөрбү? Вама ана минал мутакаллифин дегени, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ашыкча эле өзү каалагандай кылып, өзү түшүк тартып, жок нерселер айтып, апыртып, көркөмдөй берген эмес. Аллах субхана тааланын кандай келсе ошондой кылып гана жеткирген да. Биздин динибиз ашыкча түшүккө муктаж эмес. Биз кыйналбашыбыз керек. Ушу элдер, кээ бир адамдар ойлойт да, ушул элдерди кызыктырып койсом, кооз сүйлөп койсом, көркөмдөп койсом, баары тең берилип кетет, шумдук дааватым жерчип кетет деп. Андай эмес. Бул хидаят Алла тааланын колунда. Алла таала каалаган адамды туура жолго салат. Биздин мойнубуздагы милдет ошону жеткирип гана коюу да. Эч ким айта албайт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өткөн чоң дааватчымын, шумдук сүйлөйм деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң таза, эң туура, эң хикмат менен даават кылган киши болгон. Бирок канча деген адамдар баш тартышты, өзүнүн бир туугандары баш тартты. Демек бул хидаят Алла тааланын колунда. Алла таала каалаган кишилер ээрчиди да. Азыркы заманда деле көрүп атпайсыздарбы? Алла таала айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Куранда ушундай келгенсе, канча деген адамдар жүз буруп баш тартып жүргөндөр көп. Кээ бирөөсү кафыр болуп жүргөндөр бар, баш ийбей. Кээ бирөөсү ушундай деп коюп баш ийбей кылбай жүргөндөр бар. Адамдар ар түрдүү болот. Ошондуктан адамдар элге дават кылгандар өзүлөрүнүн жанын уруп, ашыкча түшүктү көтөрүп, элдерге жакшылык кылам деген бир туура эмес оюнун аркасында динге кошумча жаңылык, динде жок нерселерди киргизип, ошо менен дават кылбаш керек. Бул деген адашуунун башаты. Биз элдерге ошондой маалымат беребиз деп атып, көптөгөн диндин эрежелерин бузуп, динге чоң зыян алып келип коебуз. Мына бул бидаат деп коет шариятыбыздын термининде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте ушу жума хутбаларында ошентип эскертип турган да. Иштердин жаманы бул бидаат деп. Ар бир бидаат бул адашуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан да. Ошондуктан мына ушундай нерселерден урматтуу бутугандар сактаналы. Башка бирөөлөргө да жеткирели, дават кылалы. Өзүбүз үйрөнөлү эң биринчи. Мына илимдин зарылдыгы мына ахли сунна эмнеси менен айырмаланат? Ошо илим алуу менен, илим менен дават кылуу менен, илим менен элдерге динди жеткирүү менен айырмаланат. Эгерде биз илим албасак, тактап окубасак, көчөдө жүргөн дервиштерден айырмалабыз жок, биз жомокчулардын катарына кирип калабыз. Мындай надандыкты, жахилдикти эч ким өзүнө ыраа көрбөйт да. Ошондуктан ар бирибиз илим алышыбыз керек. Ар бирибиз жеткирип, элдерди чакырышыбыз керек. Өзүбүзгө чакырбайбыз, элдерди ушу Алла тааланын динине чакырабыз. Ким адамдарды өзүнө чакырган болсо, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн элдерге дават кылган болсо, өзүнүн жамаатына дават кылган болсо, өзүнүн устазына дават кылган болсо, анда ал адашуунун эшигин ачып алгандагы өзү баштап башкаларды ошо киргизип атат. Биздин динибиз, даватыбыз бир гана Аллах субхана тааланын жолуна
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кош керек. Кандай адам болбосун. Адамдар динге кирип, Алла Таала түз тийинип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманып, таза Алла Таалага ибадат кылса, ошого сүйүнүшүбүз керек. Мейли биз аркылуу динге киреби же башкалар аркылуу динге киреби, ал кызыктырбаш керек. Эң негизгиси адамдар туура маалымат алып, туура динди карманса бизге болду. Чыкыштан келеби, батыштан келеби, кара адам келеби, сары адам келеби, ак адам келеби, кандай адам кылып даават кылса дагы, эң негизгиси туура даават кылган адам болсо да, биз ошону жакшы көрүп, сүйүп колдошубуз керек. Эгерде ким динге бузукулук салып, илимсиз даават кылып, элдерди адашууга үндөгөн болсо, ал жакын адам болсо дагы аны жаман көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн нафсыбыз үчүн эмес, ошо динге зыян келтирип аткандык үчүн. Мына ошондо гана биз Аллах субхана тааланын аманат кылып берген динин элдерге толук жеткиребиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, дагы кайталап айтайын, илим алалы. Илимсиз мына жана маалыматтын кулу болуп калабыз. Надандыктын кулу болуп калабыз. Жомоктордун кулу болуп калабыз. Анан ушул биздин карманып атканыбыз динибиз ошон туура эмес маалыматтын айынан жомок айлана турган болсо, анын кесепетин эми элестетип да болбойт. Бардыгы чаң будунга аралашат дагы, уруш талаш да көбөйөт, бөлүм чарылуу да көбөйөт. Анан үстүбүздөн динсиздер, кафырлар да күлөт. Мына жанагы окшогон сиздерге окуп берген апыртманы бирөөлөр укса эмне деп ойлойт булар? Араң эле турган азыр аялдардын укугу деп ашыкча аша чапкандар. Мына көрбөйсүңөр, момундай нерселерди айтат экен, динде ушундай нерселер жайылышат экен, аял кишини басмарлайт экен, аял кишини мынтет экен деген сөздөрүнө биз мындайча айтканда жол даярдап коюп атабыз. Ошондуктан өтө сактанышыбыз керек мындай нерселерде. Жанагындай жалганчыларга бөгөт коюшубуз керек. Анчүн ар бирибиз жанагынтип ар бир жакын туугандарыбызга айтып эскертип, күндө даават кылып турушубуз керек. Анткени азыр ар бир адамдын колунда телефон бар. Эркектин да колунда, аялдын да колунда, бала чакасынын колунда да телефон бар. Анан ушундай нерселерди талдап, тактап укканга ошолорду үйрөтөлү. Анткени дин баарыбызга керек. Өзүбүзгө да, кийинки бала чакабызга да, урпактарыбызга керек. Таза дин. Ошо таза дин менен биз Аллах субхана таала ыраазылыгын таап, бейишке барабыз, иншалла. Аллах субхана таала баарыбызга туура динди насип кылсын. Ар кандай адашуулардан жана адаштыруучулардан, туура эмес, жомок болуп кеткен маалыматтардан бизди алыс кылсын. Өзүнүн динин таза кармаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн туура ээрчиген ыхластуу момундардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.